Geografya 10. klass. Tema Önürjay geografiyası. Birinci sabak. Önürjay geografiyasında жалпы мүнөздөмө. Önürjay материалдык өндүрүштүн жетектөөчү тармагы. Дүйнөлүк өнөржайда болжол менен 500 миллионго жакын адам иштейт. Кийинки жылдарда өнөржай өндүрүшү 50 есе өстү. Анын 4-төн 3 бөлүгү 20-кылымга туура келет. Бул диаграммада дүйнөлүк өнөржай тармагынын 10 лидер өлкөсү көрсөтүлгөн. АКШ, Кытай, Япония, Германия, Индия, Франция, Улыбритания, Италия, Индонезия, Россия. Диаграммага анализ берели. Эгерде бардык өнөржай товарларын телевизор, автоунаалар, эмеректер, кийимдер, идиш-аяк жана башка ушул сыяктуулар бир супермаркетке жайгаштырсак, анда 100 товардын ичинен 19 АКШдан, 15 Кытайдан, 5 Индиядан, 2 Орусиядан чыгарылган болот. Ошондо лидер өлкөлөр АКШ, Кытай, Япония, Германия, Индия. Өнөржай тармактары пайда болуусуна жараша 3 топко бөлүнөт. Эски тармактар, жаңы өнөржай тармактары, эң жаңы тармактар. Эски тармактар: таш көмүр, темир кен ташы, металлургия, текстиль, току жана башкалар. Азыркы кезде өнүгүү темпи басаңдап калды. Ал эми экинчи топтогу жаңы өнөржай тармактары: автомобиль куруу, алюминий эритүү, пластмассаларды өндүрүү, химиялык булаларды чыгаруу. Эреже катары алар тез ылдамдыкта өнүгүп жатат. Ал эми эң жаңы тармактар: микроэлектроника, роботторду жасоо, аэрокосмостук техника, микробиологиялык өнөржай. Азыркы учурда алар эң жогорку жана туруктуу темп менен өсүп жатат. Биринчи топко өнөржайлык төңкөрүштөр мезгилинде туш келген эски тармактар кирет. Экинчи топко 20-кылымдын биринчи жарымындагы илимий техникалык прогресстин мезгилине туура келген жаңы өнөржай тармактары кирет. Үчүнчү топко илимий техникалык революция убагында өнүккөн, илимди көп талап кылган тармактар же жогорку технологиялык деп аталган эң жаңы тармактар кирет. Дүйнөлүк өнөржайдын аймактык түзүлүшү. Дүйнөлүк өнөржайдын аймактык түзүлүшү биринчи кезекте ири өнөржай райондорунун жайгашуусу аныктайт. Дүйнө боюнча алардын саны 100дөн ашык. Мындай райондордун саны боюнча чет өлкөлүк Европа, КМШ, Чыгыш Азия, Түндүк Америка белгилүү. Бирок андай райондор түштүк батыш жана түштүк чыгыш Азияда, Латын Америкасында, Австралияда, Африкада бар. Төмөнкү картада көрсөтүлгөн өнөржайдын аймактык түзүлүшү кайсы өлкөлөр, кайсы жерлерде кандай өнүккөндүгү тууралуу. Отун энергетика өнөржайы. Булар көмүр, нефть, жаратылыш газы, жыгач отун жана чымкың, гидроэнергия, атом энергиясы, энергиянын жаңы булактары. 19-кылымда жана 20-кылымдын биринчи жарымында отун энергетиканын түзүлүшүнүн балансында көмүр жагуу үстөмдүк кылган. Кийинки экинчи этабында нефть менен газ.
катуу отунга караганда энергия алып жүрүүсү бир кыйла артыкчылыктуу экендигин көрсөткөн. Нефть өнөр жайы. Азыркы мезгилде нефть 90 ашык өлкөдө өндүрүлүп алынат. Экономикасы жакшы өнүккөн өлкөлөр менен өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөгү нефть өндүрүлүп алуунун болжолуу катышы 40-60. Болжол менен 40% нефть ОПЕК'тин мүчөлөрүнө таандык. Өзгөчө белгилүү район Азиядагы Перс булуңу. Газ өнөр жайы. Газ өнөр жайынын өнүгүшүнүн 3 негизги себеби бар. Жаратылыш газынын табылган запасынын көптүгү, аны ташуунун салыштырмалуу арзандыгы, экологиялык жактан нефть менен көмүргө караганда тазалыгы. Дүйнөнүн дээрлик бардык жаратылыш газы түндүк өлкөлөрүндө, биринчи кезекте АКШ, Канада, чет өлкөлүк Европада жана КМШда өндүрүлгөн. Көмүр өнөр жайы. Көмүр жылына 5 миллиард тоннага жакын казылып алынат. Өзүнчө региондордун арасынан чет өлкөлүк Азия, Түндүк Америка, чет өлкөлүк Европа, КМШ, ал эми өлкөлөрдүн ичинен Кытай, АКШ, Индия, Австралия, Россия алдыда турат. Электроэнергетика. Булар ЧЭС, КЭС, АЭС, анан альтернативалык булактар. Электр энергиясын өндүрүүдө дүйнөдө, ошондой эле ар бир өлкөдө көмүр, мазут жана жаратылыш газын пайдалануучу жылуулук электр станциялары ЖЭС үстөмдүк кылат. Дүйнөдөгү электр энергиянын 62%-ин ЖЭСтерде өндүрүлөт. Дүйнөлүк электр энергетиканын 20%-и ГЭСтер өндүрөт. Дүйнөлүк электр энергетиканын 17%-ин АЭСтер өндүрөт. Альтернативалык энергия булактары азырынча дүйнөлүк электр энергиясынын бир гана процентин иштеп чыгууда. Тоо-кен өнөр жайы. Тоо-кен өнөр жайы биринчи кезекте кен чыккан жер менен кен керектелүүчү жайдын айырмачылыктарын жоюу, континенттер аралык жүк ташуу жана жаңы жаратылыш ресурстарын өздөштүрүү маселелери менен байланышкан. Дүйнөлүк чарбада кен байлыгы боюнча 8 улуу өлкө калыптанган. Булар АКШ, Канада, Австралия, Түштүк Африка Республикасы, Бразилия, Индия, Кытай, Россия. Эми бөлчөктөө үчүн атайын суроолор бар. Төмөнкү саналган өлкөлөрдүн кайсылары көмүр казып алуу боюнча дүйнөдө биринчи 2 орунду ээлейт? Канада, Кытай, Улуу Британия, Россия, Польша, АКШ. Экинчи суроо. Негизги 5 нефти казып алуучу өлкөлөрдү катарга тизгиле. Мексика, АКШ, Иран, Россия, Сауд Арабиясы.